Эми сиздер менен статистика деген түшүнүктүү сүйлөшүп кетсек, статистикадан түшүнүктүү сиз билип алсаңыз, бул жакшы жери сиз ишиңизди пландаштыра аласыз. Биринчиден, экинчиден кандай болгондо кандай натыйжаларга жетесиз, ошону да көрө биле аласыз да. Анан статистиканы билбеген адам тез эле сынып калышы мүмкүн. Кетип атып, эмнеге адам жазбай атат деген суроого жооп ала албай калышы мүмкүн. Кандай болгондо жазылып аткан адамдардын саны көбөйөт. Ошону пландаштырып, ошону башкара билет экен да, статистиканы түшүнгөн адам. Жана жарым жылда сынып, мотивациясы чөгүп кетип, калоосу кетип калып, иштегиси келбей калат экен дагы. Тескерисинче статистиканы түшүнгөн адам, тескерисинче иши болбой аткан сайын өзүнүн ишин оңдоп, өзгөртүп алганы сонун мүмкүнчүлүк болот экен. Одноклассникада иштеп атканда дагы, Инстаграмда иштеп атканда дагы бул статистика деген түшүнүк сөзсүз керек экен. Демек, подписчикти жасап атканда сиз 100 кишиге подписка болгонуңузда, сиз аларга подписка болгонуңузда, сизге 40-50 киши гана сизге кайра тескерисинче сиздин баракчаңызга подписка болот экен. Эч убакта 100 кишиден 100 киши сизге подписка болбойт экен да. Буга чейин сиз реклама жасоо негиздери жана сатуу сабактарында көрсөңүз керек, 100% натыйжа болбойт деп айтылат. Ал жерде эч убакта соода ишинде, реклама ишинде эч качан 100% натыйжа болбойт экен. Жашоодо деле ошондой, ал жерде сонун мисалдар келтирип кеткен. Демек, бул жерде да ошондой экен. 100 кишиге сиз подписка болдуңуз, сизге 40-50 киши гана подписка болот экен. Аларда дароо болбойт экен, акырындык менен убакыт өтүп отуруп, анан кийин подписка боло баштайт экен. Ал эми сиз 100-150 кишиге сиз подписка болгонуңузда, ошодон сизге 3-5 киши гана кызыгат экен сунушуңузга, сиздин сүрөттөрүңүздөгү сунушка, жумуш, продукция сунушуңузга 3 же 5 киши гана кызыгат экен. Андыктан сиз 30 кишиден 50 кишиге чейин кызыксын десеңиз, анда сиз 1000ден 1,5 кишиге сиз подписка алып чыгышыңыз керек экен. Ошондо алар кызыгат экен да. Анан 1-2 киши чындап иштей баштайт экен. Кызыккандардын бардыгы тең эле жазыла бербейт экен. Демек, кызыгуу сизге жазылам дегендердин санын көбөйтөт экен да. Бирок канча адам кызыкса, ошонун бардыгы тең эле жазылып, ошонун бардыгы тең эле кардары боло бербейт экен, же бардыгы тең эле иштеп кете бербейт экен, же чындап продукция ала баштабайт экен. Анан сиз 10-15 кишиге сунуш жасаганыңызда 3-4 киши гана чындап кызыгат дедик, мына ошондой болуп турат экен. 1-2 киши телефон номерин, WhatsApp номерин сизге берет экен, ал эми 1-2 киши бербей коюп башыңызды оорутат экен, мындай адамдар дайым болот экен. Антан могу сүрөттөгүдөй оң жакта мына ноутбукту карап алып кыйкырып атат, сиз дагы телефонду карап алып жиниңизди келтирбесеңиз болот экен. Эгерде сиз 100 кишиге катталсаңыз, 1-2 киши жазылып иштесе, анда эч убакта капа болбошуңуз керек экен. Демек, сиз 1000 кишиге жеткирсеңиз, анда сизде менен иштешип, жазылып иштегендердин саны 10го чейин барат экен, Демек, ушундай статистика болот экен, ушуну дайым эске алышыңыз керек экен. Бул биздин иште фабрикте гана эмес, бул бардык жерде бар. Мисалы үчүн дүкөндөрдө да бар. Деги эле соода, реклама ишинде бул сөзсүз болот экен. Мисалы үчүн айталы, биздин үйүбүздүн жанында бир дүкөн ачылды дейли, продукттук дүкөнү. Ал жерде бир күндө 100 киши өтө турган болсо, ошо 100 кишинен 20-30 киши гана ошол дүкөнгө кирет экен. Ал эми 70-80 киши кирбейт дагы, көрбөйт дагы экен да. Эми биз ошол 70-80 киши кирбегенде капа болбойт экенбиз. Демек, 20-30 киши киргенде сүйүнүп, дальше ишибизди жасай берет экен, жасай берет экенбиз. Ал эми ал дүкөндүн астынан күнүнө 100 киши өтпөсө, анда эмне болот? Анда албетте статистика башкача болот, Мисалы үчүн бир күндө 10 эле киши кирсе, демек 2-3 киши гана дүкөнгө кирет экен, 7-8 киши кирбейт экен. Ушинтип статистика деген нерсе дайым муну эске алышыбыз керек экен да. Эми 10-20 киши дүкөнгө кирип көрүп чыгып кетет экен, эчин салбай. Ал эми 10-15 киши ошол 20-30 кишинен сурап, бир нерсе алып көрөт экен. Ал эми 10-15 киши ошол кирип алгандардын ичинен 7-ден 10 кишиге чейин кайра кирбейт экен эч качан. Бир эле жолсо да алып кетип калат экен, ошодон кирбейт экен. Ал эми 5-8 киши кайра келип, кайра аз-аздан алып турат экен. Анан 5-8 кишинин ичинен кайра келип, бирок алгандар, аз эле алгандар болот экен да. 3-4 киши болсо дайым келип, дайым алып турат экен. Ал эми 1-2 киши болсо көп суммада алып турат экен. Демек, канчалык ушул дүкөндүн астынан өткөндөрдүн саны көп болгон сайын, ушул статистика өзгөрүп, көбүрөөк боло баштайт экен. Жана албетте жанагы реклама негиздеринде, сатуу сабактарында айтканбыз, сапаты, жолугушуунун сапаты же сунуштун сапаты жана сунуштун саны болуш керек экен. Демек, биз канчалык көп адамга сунуш кылсак, ошончолук көп адам кызыккандар болот экен, жана бизге кардар болуп, же биз менен иштешкендер көп болот экен. Бирок ошол эле учурда сиз сунушуңуздун сапатын өзгөртсөңүз, демек сиз тексттериңизди жакшыраак кылып, видеолоруңузду жакшыраак кылып, продукция сиздин баракчаңызды кызыктуу кылып, сиздин баракчаңызда кызыктуу продукциялардын пикирлери, отзыв пикирлери продукцияга, кардарлардын клиенттердин сүрөттөрү көп болсо, сиздин өзүңүздүн сүрөттөрүңүз көп болсо, мына ийгиликке чыгып өсүп аткан, ошончолук көп кызыккандардын саны көбөйө баштайт экен. Бирок бул акырындык менен болот экен. Демек, сиз сунушуңуздун сапатын акырындык менен өстүрөт экенсиз. Ал эми сунушуңуздун санын башында тез аранын ичинде өстүрүшүңүз керек болот экен. Демек, сиз тез аранын ичинде 1000 киши, 1,5 киши, анан кийин 3000, анан кийин 5000, анан кийин 7000 кишиге сиз өзүңүз подписка болгонго аракет кылышыңыз керек экен. Ошондо, мисалы үчүн 7000 киши кылсаңыз, сизге 3000ден 3,5 кишиге чейин сизге подписка болот экен. Анан ошолор ичинен орточо айталы 20-30 киши сизге катталып, сиз менен иштешет экен. Андыктан бул дайым эсиңизде болуш керек экен. Сиздин негизги ишиңиз ошолордун санын көбөйтүшүңүз керек экен. Анан сиз айталы
10 кишиге катталып коюп же 100 кишиге катталып коюп негедир бир эле адам жазылды, что-то бул иштебейт окшойт десеңиз болбойт экен да. Демек, бул жерде сиз дайым статистиканы эске алышыңыз керек экен. Мисалы үчүн сатуу ишинде да мындай адамдар болот, 2 кишиге каталог көрсөтөт, 3 кишиге каталог көрсөтөт, анан эч ким албайт экен деп ойлойт. Чынында ал статистика аздык кылат да, 10 кишиге көрсөтсө каталогду, анан 1-2 киши кызыкса же 3 киши кызыкса бул нормалдуу экен. Ал эми 7-8 киши кызыкпайт экен, бул дагы нормалдуу экен да. Ага капа болбош керек экен. Бул жерде иштеп атканыңызда сиз ошол статистика дайым эсиңизде болушу керек экен. Эми жыйынтыктап кетсек, негизинен сиз бул иште ошо интернетте иштеп атып, Инстаграмда иштеп атып, эмне иштерди жасашыңыз керек экен, э? Биринчиси, интернет сунуштардын саны көп болуш керек экен дайым, подписчиктердин санын көбөйтүшүңүз керек экен дайым, и жана интернет сунуштар жасап туруңуз керек экен. Директ аркылуу тексттер жазып турат экенсиз, жана кызыктуу сүрөттөрдү, тексттерди, видеолорду киргизип отуруп, ошолордун кызыгуусун жаратып, алар менен аларды комментарий жазууга кызыктырып, аларды түрткү берип комментарий жазууга, жана ошол комментарийлерге жооп берип отуруп, алардын кызыгуусун артырып, алардан телефон нөмүрлөрүн алып, сунуштарды жасап жүрөт экенсиз. Экинчи ишиңиз бул телефон чалуулардын, алар телефон берди. Сөзсүз түрдө телефон алгандан кийин телефон чалуу жасаңыз. Анткени бардык эле адамдар видеону жөнөтүп койсоңуз көрө бербейт. Ошол видеону сиз видеого кызыгуусун жаратышыңыз керек экен ал адамга чалып. Биринчи ал адам менен таанышат экенсиз. Таанышканга жарашкандан ошого жараша сиз сүйлөшөт экенсиз. Ал адамды кызыктырып көрөт экенсиз. Анан кызыктыргандан кийин суроолоруна жооп берип, ошентип иштешип анан ага видеону жөнөтөт экенсиз да. Эч убакта сиз телефон чалбай эле видеолорду жөнөтө берсеңиз, эч убакта көп адам жазылбайт экен. Ал эми сиз телефон чалууларды көбөйтсөңүз, анда кызыккандардын жана видеону көргөндөрдүн саны көбөйө баштайт экен. Кийинки ишиңиз бул наставник менен иштеп, баса телефон чалуулар менен иштеш боюнча бизде атайын видео бар. Телефон чалуулар деген өзүнчө видео бар. Ошону көрүп чыксаңыз болот экен. Наставник менен иштеп, бирге ал менен иштеп отуруп, аларды каттай баштайт экенсиз. Башында наставник менен иштейт экенсиз, кийин өзүңүз каттаганды үйрөнүп алыңыз. Антпесеңиз сиз наставниктин бошошун күтүп калат экенсиз. Наставниктин сизге ошогон лидерлери көп болушу мүмкүн, андыктан ал жетишпеши мүмкүн. Ошол себептен сиз өзүңүз тезирээк үйрөнүп алганга аракет кылыңыз. Андан соң сиз мына видео сабактарды ошол адамдарга WhatsApp аркылуу же Instagram же Одноклассник аркылуу ошол видеолорду жөнөтүп турат экенсиз. Видео сабактарды ошолорду көрүп отуруп, ал көп түшүнүк алат экен, жана көптөгөн нерселерди түшүнүп, башкача көз караш менен, башкача подход менен, башкача каалоо менен иштей баштайт экен ал адамдар ошол видеолорду көрүп үйрөнгөндөн кийин. Сиздин кийинки ишиңиз бул онлайн видеолорду көрүп туруу. Мына видеолорду тынбай көрүп туруңуз. Жаңы видеолорду биз чыгарып атабыз, жаңы ар кандай сабактар чыгарып атабыз, ошол сөзсүз түрдө көрүп туруңуз. Онлайн сабактарды анча-мынча өткөрүп турабыз, прямая трансляция же онлайн конференцияларды өткөрүп турабыз. Ошолорго мүмкүн болуш жерде көбүрөөк катышканга аракет кылыңыз. Сиз ошондо профессионалдуулугуңузду өстүрүп турат экенсиз да. Бул мындай нерсе, сиз канчалык профессионалдуулугуңузду өстүрсөңүз, сиздин жөндөмүңүз ошончолук жогорулайт. Демек, сиз жөндөмүңүз жогорулаган сайын сиздин группаңыз тезирээк чоңое баштайт жана товар оборот сиздин группаңыз жасаган товар алып сатуу процесси көбөйөт экен жана сиздин айлыгыңыз чоңое баштайт экен. Бул башка иштерде эле, башка иштерде да сиз профессионалдуулугуңузду өстүрсөңүз, мисалы үчүн чач мастер болсоңуз, сиз канчалык күчтүү чач мастер болгон сайын сиздин каржыларыңыз ушунчалык көп боло баштайт жана бири-бирине айтып мактай баштайт. Бул жерде да ошондой экен, сиз профессионалдуулугуңузду канчалык өстүргөн сайын сиздин ишиңиз жеңил жана натыйжалуу боло баштайт экен. Натыйжалуу болгон сайын сиздин тапкан акчаңыз да көбөйө баштайт экен. Өзүңүз үй бүлөңүз үчүн продукцияны алып, аны колдонуп көрүп, изилдеп туруңуз. Бул дагы сизге тапшырма болот экен. Кийинки сиздин ишиңиз бул дайым онлайн дүкөнүңүздүн рекламасын жасап турат экенсиз. Instagram, Одноклассникте баракчаңызды жаңылап туруп, ага жаңы сүрөттөрдү, кызыктуу видеолорду киргизип туруңуз керек экен. Кызыктуу тексттерди киргизип туруңуз керек экен. Эгер да ал токтоп калса, анда адамдардын да кызыгуусу жоголуп кетет экен. Анан сиз канчалык активдүү болуп, канчалык тез активдүү болуп турсаңыз, сизге ошончолук жакшы, сиз лентага тез чыгып турат экенсиз. Демек, жаңы адамдар да сизди көрүп катталууга аракет кыла баштайт экен. Жана ошондой эле сиз жаңы сүрөттөрдү киргизип турат экенсиз, подписчик друзьялардын санын тынбай көбөйтүп турушуңуз керек экен, Ошондо сизде натыйжа боло баштайт экен. Кийинки ишиңиз бул айлык алып туруу. Албетте сиз ушул иштерди жасай берсеңиз, сөз түрдө азбы көппү айлыкка чыгат экенсиз. Анан биринчи айлыктарыңыз аз болсо да 500 сом болсо да 800 сом болсо да 1000 сом болсо да сөз түрдө сүрөткө тартыңыз. Сиз ойлошуңуз мүмкүн, эми бул кичине эле айлыкты мен кантип мактанам деген ой болушу мүмкүн. Чынында бул мактанган эмес. Бул сиздин өсүүңүздү көрсөтөт. Өзгөчө сиз 3-4 каталог иштегенден кийин, 5-6 каталог иштегенден кийин башында айталы, биринчи же экинчи каталогдо сиз 1000 сом эле айлык алдыңыз дейли. Бул мактана турган эч нерсеси жок. Бирок сиз арадан убакыт өтүп 3-4 каталог өтүп же 4-5 каталог өткөндө сиз 15 миң 20 миң ала баштасаңыз, сизди көрүп, мындай байкап, көңүл буруп жүргөн адамдар сиздин өсүп атканыңызды көрөт дагы, сиздин ишиңизге кызыгуу дагы көбөйөт. Биринчиден, экинчиден алар да өзүнө ишене баштайт. Анан үчүнчүдөн алар башында биринчи алган 800 1000 сомдук айлык алганда алар сынып калбай сизди эстейт экен да. Ал эми сиз 3-4 айдан 6 айдан кийин сиз 30-40 миң алып аткан болсоңуз, алар тем более сизди ээрчип умтула баштайт экен. Сиздин биринчи алганыңызды эстеп, биринчи айлыгыңызды. Ошол айлыктарыңыз сөзсүз түрдө сөткө тартып киргизип туруңуз Инстаграмга. Инстаграм Одноклассникке ошондой окшогон кызыктуу жана пайдалуу жана натыйжага чыккан сүрөттөрдү сөзсүз түрдө киргизип туруңуз деп буга чейинки видеолордо айтып кеттим эле. Ошону жасап туруңуз. Өзүңүздү өстүрүп туруңуз, Мына биздин майрам чоң компаниянын конференциялары болот. Компаниянын чоң мааракелери болот. Ошого сөзсүз түрдө катышып туруңуз. Бул сиздин кызыгыңызды өстүрөт. Бул сиздин
мамиле, бул бизнеске мамилеңизди өзгөртөт. Бул бизнестин канчалык чоң, канчалык сонун экенине сиз ынанасыз. Жана ошондой эле сизге окшоп эле келген жөнөкөй эле адамдардын жашоосун өзгөртүп алгандагы окуяларды угат экенсиз. Бул сиздин бизнесиңизди өстүрүүгө сөзсүз түрдө пайдасы тиет экен. Анан события, маракелерге сиз канчалык көп барсаңыз, сиз ошончолук уверенный болуп бизнести сүйүп, сиз натыйжага жетүүгө умтула баштайт экенсиз. Жана мындай сөз бар экен, событияга барган адамдар байыйт экен, событияга барбаган адамдар эртең жок болуп кетет экен. Андыктан бизнесте жок болуп кетет экен да. Андыктан сиз буга сөзсүз түрдө маани бериңиз. Компаниядан жана бизден билектерди алып туруңуз. Ошол билектерди алып, ошолорду сүрөткө тартып, ошолорду киргизип туруңуз. Жана чет өлкөлөргө саякат боюнча акцияларга катышып туруңуз. Ошолорду сүрөткө тартып киргизип турсаңыз, сизди сөзсүз группаңыздагы, сиздин ошол Инстаграмдагы жана Одноклассникидеги друзьяларыңыз, подписчиктериңиз сөзсүз түрдө ушул сүрөттөрүңүздү көрүп, сиздин жашооңузга кызыгып, алар ар кандай суроолорду бере баштайт жана кантип иштесек болот, кантип чет өлкөгө барсак болот деп сизден сурай баштайт экен. Сиздин бизнесиңиз мындан дагы дүркүрөп өсүп өнүгө баштайт экен. Инстаграмда иштеш боюнча мындан кийин сиз видеолорду, техникалык видеолорду көрүп чыгыңыз. Техникалык кайсы кнопкаларды басыш керек, сайт менен кантип иштеш керек, кайсы кнопкаларды басканда каяка киребиз, кантип сиз подписчиктерди көбөйтсөңүз болот, кантип сиз айталы директке жазсаңыз болот. Башкача айтканда ошол адамга түзмө-түз сообщение жазсаңыз болот. Кантип сүрөттөрүңүздү киргизсеңиз болот. Ошол бүт техникалык моменттерди көрсөтүп берчү атайын видео бар. Ошол видео сабактарды сөзсүз түрдө көрүп чыгыңыз. Негизинен Инстаграмда иштеш боюнча, пландаштыруу жана Инстаграмда иштеш боюнча негизинен толук картинаны алуу боюнча биз атайын видеолорубузду бүттүк. Ушу менен кийинки биздин техникалык жактан үйрөтчү видеолорду көрүп чыгыңыз сөзсүз түрдө.